Россияда 8 жыл иштеп айылга там салдым. Аялымдан 1 сом дагы кеткен эмес. Баарын өзүм таап, устаны өзүм багып, жардамдашып бүтүргөнмүн. Күбөлөрүм да бар. Эми ажырашкандан кийин сотко берип, тамды бөлүп алам дейт. 1 сом кошкон эмес. Кандай болот бул жагы? Жооп берип коюңуздарчы, сураныч. Бул эми жалпы мүлк болуп эсептелинет бардыгы. Сизге мен ушул суроо аркылуу мен жооп берип кетейин. Нике келишими деген болот да. Нике келишими деген ушундай учурларды жөнгө салат. Мына алайлы жаштар баш кошуп жатат. Эртеңки күндө экөөнүн алган мүлктөрү кантип бөлүнөт? Эгерде ажырашып кеткен учурда. Ошол алдын ала нике келишими түзүлөт. Нике келишиминде так көрсөтүлөт, кайсыл мүлк кимге калат. Же болбосо экөөнүн мындан ары тапкан мүлкү экөөнүн бирөөсүнө же болбосо тең бөлүнөт деп ошол нике келишимде көрсөтүлөт. Нике келишими нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөндөн баштап күчүнө кирет. Эгерде нике келишими түзүлбөгөн болсо, анда ал каражат ким тарабынан салынганына карабай, акчаны ким төлөгөндүгүнө карабай, бул жалпы мүлк болот. Мына сиз айткандай аялы үйдө бала карады, тамак аш жасады, айталы үй тиричилик маселелери менен алектенет. Ал эми жолдошу Россияга барат, же болбосо башка өзүнүн иштери менен акча каражатын таап келип, ошол үйдү курду деп айталы. Бирок ажырашкан учурда нике куөлүк алынган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бардык мүлктөр экөөнүн жалпы мүлк болуп, бул экиге бөлүнөт. Балдарда үлүш болбойт, бул экиге гана бөлүнөт. Так айта кетейин, кимдин салым кошконуна карабай, демек ким акча тапканына карабай, бул жалпы мүлк болуп саналат.